негизгisi эле фабрика, цех тынымсыз иштеп туруусу маанилүү. Ишкерлерге мен сунуш айтканда, тигүүдөн мурда биринчи сатууну түзгүлө керек. Сатуу бул өзүнчө бир искусство да. Салам достор, бүгүн биз Дарека ишканасынын жетекчиси Азимкул Жолдубаев менен жолукканы келдик. Салам алейкум Азимкул. Алейкум салам. Бир 10 жылдан ашып калды. Ушул текстиль сферасында иштеп келатам. Ушул фабрика жаатында ушул детскийден башталып башында. Анан азыркы учурда ушул чоңдордун женский платье көбүнчө ушул тармакта тигип келатабыз да. Ушул цех иштетебиз да, мындайча айтканда. Азыркы учурда бизде аябай көп эле цех иштеп атат да. Цехтер аябай көп, бирок булардын уникалдуулугу бул фабрикадан өзүнчө бир отдел продаж деген түшүнүктү жасап, анан ошону шаарга алып чыгып, өзүнчө отургузуп, анан отдел продажды түздүм да. Сөзсүз баягы өндүрүш болгондон кийин сатуу болуш керек экен. То есть биринчи сатуу болуш керек экен, анан кийин өндүрүш болуш керек экен да. Бул как эки башка компания катары карап, эки башка команда түзүп, эки башка башкаруучу коюп, анан иш алып бардым да. Азыркы учурдагы өндүрүштө сатуу болбосо, бул өндүрүш бир күндө токтоп калышы мүмкүн, эгерде заказ жок болгон болсо. Сатуу бул өзүнчө бир искусство да. Тигүү тармагындагы көйгөй бул баягы бир өңчөй, бир учурда эле болгон көйгөй деп эсептебейм. Бул тынымсыз болуп турган көйгөй бул. Тигүү чөйрөсүндө иштегендер баардык эле билет. Килке жетип же болбосо бир ашууну ашып туруп анан кийин мен уже жеңдим дегенге бул туура келбейт да. Бул кийим өндүрүш менен иштеген болсо, бул күнүмдүк ошол күрөшүү менен алектенип күрөшүп келет. Бул азыркы айткандай эле заказ. Заказ жок болгон болсо, иш бир күндө токтойт. 100 болбосо дагы 90%, 95% бул белгилүү эле болуп калды. Бул Россияга сатабыз. Россия Федерациясы жалпы ошол канча объемду тартпасын, биздин бүт тиккенибизди ушулар эле алып сатып атат. Валбергске өзүнчө бир команда түзүп, ал команда өзүнчө бир бренд менен чыгып, өзүнүн биз чыгарган продукцияларды сатып баштады. Бул айткандай эле, бул бардыгында уже акырын-акырындан кирип келатат. Бул дагы жаңы өзгөчөлүк десек болот, жаңылык десек болот. Себеби буга дагы баягы жалгыз киши өзү кириши өтө кооптуу десем болот да. Бул команда менен кириш керек, буга даярдык менен кириш керек. Даярдык менен киргенден кийин ошондо гана бул өзүнүн жемишин берип баштайт экен. Бир команда менен өзүнчө Валбергке чыга бериш керек, экинчи команда менен заказ издеп, ошо менен алектениш керек. Эми бул азыркы учур мен ойлойм, как мындай курсакты тойгозбой эле ошол элди багуу, мисалы цехти токтотпой иштетүү. Бирок кайсы бир учур келгенде ошол производительдер азыркы посредниктер эмес, производительдер ээлеп калыш керек. Ошол маркетплейстин эң баягы чоң объемдо саткан сатуучулар. Себеби бул барып баягы B2B эмес, B2C болуп калат да. Бул акыркы клиентке чейин производитель өзү гана сатып калат. Ушул ишкерлер кайсы бир ассоциацияда болбосун, кайсы бир тайпада болбосун, булар биз аз элебиз да. Биз мүмкүн болушунча батыраак бири-бирибиз менен жолугушуп, кеңешип, билбегендер билгендерден сурап, чогуу бир маалыматты бөлүшүп турсак, жүзмө-жүз көрүшүп турсак, талкуу кылып турсак, бул аябай бири-бирибизге жардам болот. Себеби дегенде бул кайра эле ушул выставкалар болсун, ушул жалпы ушул проблема болсун заказ боюнча, анан сырье болсун, мисалы Кытайдан келген сырьелор боюнча кимден кантип алабыз, кандай баада алабыз, же болбосо ошол эле салыктар болсун, мамлекет менен салык боюнча сүйлөшүүдө бул өзүнчө бир күчкө ээ дагы. Бул жалпы ушул тармактагы ишкерлерге бири-бирине жардам болот. Ошон үчүн кайсы бир учур болбосун, булар бири-бири менен тартынбай эле ушул чогулуп жолугушууну тез өткөрүп турса пайдалуу болот деп ойлойм. Ассоциацияларга мүчө болууга чакырабыз. Ошонун ичинен Зия бизнес ассоциациясына да мүчө болсоңуздар болот. Бизде ушул Азимкул байке сыяктуу 1,5 миң ишкер бизде мүчө. Силерди да мүчөлүккө чакырабыз. Бизге болбосо да башка ассоциацияларга мүчө болуп, биргеликте, ынтымакта ишмердүүлүгүбүздү алдыга жылдыралы. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.